жаңы жорой кандай экен аны жалпыбыз биргеликте дал ушул Соо ТВ каналы менен биргеликте көрөбүз. Ажырашуу же семьяны жакшы кароо баштаганбыз, ойноп баштаган, анан 2 күндөн тартылбай калгандан кийин биз издедик. Тамак ичпей, суу ичпей, бирок киного аткарылсам ошого кайыл болом деп. 4-класстан бери тренировка кылып жүрүп, ушу 24 жыл машыгыптмын. Кыргыздарда ошол жок беле эмне жорой. Роль не такая уж сложная была. Каражаты жок балдар, например, үйлөнө албай калышы мүмкүн да, ошол жагы жаман болуп атат. Анткени аябай күтүп анан болбогон бир кинону көрбөш керек. Өзүм мисалы ичпейм. Бурканбай ага, гонорар алдыңыздарбы? Мындай. Бирок бул мырзалар үчүн мен жылаңачтан тартынган жокмун. 4-сүнөн ошондогу күткөн сезимди негедир ала албай калдым да. Салам достор, жалпыңыздар үчүн жакшы бир жаңылык бар экен. Тактап айтканда дал ошол 15-сентябрдан баштап Кыргызстандын жалпы кинотеатрларында легендарлуу Министрдин кызы махабаты 4 чыккан кез экен. Ал тасманын бүгүн жабык көрсөтүүсү болуп жаткан учуру кандай тартылды, жаңы жорой кандай экен, аны жалпыбыз биргеликте дал ушул Соо ТВ каналы менен биргеликте көрөбүз. Алгач көргөнүмдө сезимди байлагансың. Көңүлүмдүн орун алып сүйүңдү арнагансың. Жарк этип сен күнөй жаз болуп жайнагансың. Несі болса дағы этиян болчу алам. Шаар барам десең эле жүрөгүм түбөй тартып элек. Демек, эки тоо көрүшпөй, 2 адам көрүшөт деп текенен айтылбаса элек. Андай болсо, эмне жумуш? Дал ушул Министрдин кызынын махабаты 4-сүнө чыгууга эң башка себепчи болгон анын жаратуучусу Рустам Аташев агабыздын жанында турабыз. Агай куттуктайбыз. Чыгышы менен канча күткөнбүз агай 17 жыл. Туура. Ошол 17 жыл ушул кинону кандай болот экен деп күткөндөр бар экен, чындап эле. Ошого эл күткөн сайын биз дагы аябай аракет кылдык. Эл күткөндөй болсо экен кино деп. Анткени аябай күтүп анан болбогон бир кинону көрбөш керек. Бул деле чек эмес. Мындан да жакшы кылсак болмок, бирок убакыт тарыраак болуп калды. Бирок элге менче элдин маанайын көрүп атам. Эл бардыгы жакшы болупту деген сөз угуп атабыз. Ошол биздин чарчообуз ошол жакшы сөз менен эле жоюлуп кетип атат да. Эң башкысы ошо көрүүчүлөргө жакшы болду. Канча убакыт кетти? 2 ай съемочный процесс болду, 1 ай баягы техникалык, звук, монтаж, ушундай техникалык жумуштарына кетти. Музыка жазганга башагы 3 ай бою тынымсыз жумуш болду да, бунун үстүнө иштедик. Мисалы үчүн жабык көрсөтүүсү көбүнчөсү биринчи болуп, анан кийин кино театрларга коюлат да. Сиздики 15-сентябрь күнү эле коюлуп калды. Анын себептери бар. 17 жыл мурда 17-сентябрда Министрдин кызынын махабатынын презентациясы болгон эле да. Анан 17 жылдан 17-сентябрда атайын ушундай кылдык. 15-inde эмне үчүн прокатка кетти деген себеби бул кинотеатрлардын өзүнүн ар бир премьераны ар бир 4-күнү, четверг күнү коет экен да премьераны. Анан алардын талабына ылайык 15-inde биз кинотеатрларга бердик. Бирок презентацияны жабык көрсөтүүнү ушу баягы 17-сентябрга атайын уюштурдук. Ошондой болсун, ностальгия болсун. 17 жылдан кайрылуу 17-сентябрда көрүшүп атабыз. Анан агай, негизи эле ушул тасманы көрүп чыктык. Мен бир эмес 2 жолу көрдүм. Анан үн коштоо жагынан бир аз башкачараак болуп калгандай да. Ал жагы кандай болуп калды? Эми ал үн коштоо жагынан баягы аз маз кемчиликтер бар. Анткени кээ бир актерлордун өзү которгон жок. Кээ бир актерлорду баягы эл арасында тандалган актерлордо бир аз кыйынчылык болду. Ошолордун үндөрү может жакшы отурбай калса керек. Кээ бирлерин актерлор, профессионалдар которду, кээ бирлерин өздөрү окуду. Анын баарын кайрадан угуп, кайрадан тандоого бизде убакыт болбоду. Ошондуктан шашылышыраак болуп калды бир аз. Ошо кемчиликтер бар. Жакшы. Жаңы Жоробек деп жана да тааныштырып калдыңыз. Агайыбыз менен маектирсек, кыргызча жакшы сүйлөй албайм деп калды. Орусча, казакча дейт. Анан озвучка жагынан кандай болду аныкын? Ким үн коштоду? Бир актерду менин ассистентим Бекболот ошол эми боюнча дубляж боюнча ошол иштеди.
ошол бир Эрнест деген, менимче Эрнест болсо керек, ошол актерду алып келип которгузду. Өзү ошол съемка учурунда кыйналды, тилден кыйналды да, өзү жакшы образды берип атат, бирок тилден кыйналып, орусча айтып, орусча түшүнөт, биз айтып беребиз, которуп, мазмунун. Анан биздин суфлер болуп турду, мынтип айт дейт, аркасынан ээрчип, маанисин гана түшүнөт, сөздү түшүнбөйт. Ошентип кыйынчылыктар болду, бирок ошону монтажда, дубляжда биз аракет кылдык, ошону бергенге. Дубляждан кийин эч ким деле билбейт, анын казак экенин деле, кыргыз эле болуп калат экен. Урсанбай эке, эмне кыргыздарда ошол жок беле, эмне Жорабек башка образын жараткан? Кыргыздардан издедик, баягы Жорабек тартылбай калгандан кийин өз башында баштаганбыз, Жорабек ойноп баштаган, анан 2 күндөн тартылбай калгандан кийин биз издедик. 15 күн токтоду съемка, 2 жума. Биз ошол актерди издегенге убакыт кетти. Биз спорттук клубтарга бардык, актерлордун арасынан бардыгын карап чыктык. Бир жагынан спорттук чебери болбосо, бир жагынан актерлук чебер туура келбейт, бир жагынан жашы, бир жагынан бою. Мындайча айтканда бизде актерлор аз экен да, чыныгы актерлордон. Анан ошого биз Казакстанга кайрылдык, Казакстан актерлорунан издештирип, анан ошол берик туура келди. Эмне дегенде, бул дагы жарылуу сезим деген кинодо башкы роль ойноп туруп, министрибиздин махабат чыккан убакта чыккан экен, 2005-жылдары. Анан ал дагы главный роль, мүнөзү окшош, жашы да туура келди, спорттук чеберчилиги да туура келди, актердук баары жагы туура келди. Ошондуктан бизге эми айырмасы жок болду. Эгер ушу кино жакшы чыгыш үчүн Казакстандан эмес, биз керек болсо Америкадан алып келгенге даяр эле, аяктан чыгып калса. Биздин максат ким ойнобосун. Кинодо, искусстводо бул улут тилге карабайт, чыгарма жакшы чыгыш керек. Ошондуктан ошол Казакстандан алып келишке туура келди. Демек бул жаралуу сезимдеги жана Алматы алакандай бай дегендей кинодогу бала, Канат деп ойнойт жаралуу сезимде. Анда да башкы роль, анда да ушундай линия бар, криминал бар, драма бар, окшош жагы өтө көп. Анан ошол өзү дагы Бериктин айтымына караганда министрибиздин махабатын өтө жакшы көрөт экен, көрүп жүргөн экен. Бир кыялданып койдум эле дейт, ушу киного тартылсам деп. Анан ошол кыял орундалат да, ниет түз экен да. Жакшы. Анан буга чейинки көп эле актерлор гонорар алган эмеспиз, бекер эле тартылганбыз деди. Мен 4-сүндө алам. Ал бизден алат. Ал бербесе болбойт. Азыр мисалы үчүн жаңы тартылып аткандар гонорар жөнүндө негиз сөз болбойт. Анткени бардыгы өздөрү суранып тартылат, каалоосу менен, мага эч нерсенин кереги жок деп келгендер. Анан дагы 10 жылдан мен гонорар албай калыптым деп кайрылса, дагы ушундай болбосун деп мен азыр албайм десе дагы мен бергенге даярмын, беришим керек. Эгер талап болсо дагы ушу кино жагы уландысы болсо десеңиздер, биз дайым даярбыз улантып тартканга. Анткени биз элдин көрүүчүнүн каалоосу менен биз эсептешебиз. Ошолор үчүн тартылат кино. Менин ошол жааматым, актерлор, ошо чыгармачыл топ бардыгынын ошо каалоосу уланты сактап атат. Анткени кинонун чүн көргөн адам сөзсүз ошону талап кылып калат. Дагы болчудай болупчу. Ошондуктан мен ойлойм, бул 2-чи сезон деп койсок болот да. 1-чи сезону 1-2-3 менен биз 2-чи сезону 4-5-6 болуш керек. Качан чыгат? 5-чи. 5пи? Бул 2 күн болуп чыкканына. Күтөт делдим бар эле. Качан дагы 17 жыл болуп кетпейби деп. 17 жыл болбойт. Кудай буйрса биз эмки жылга аракет кылабыз чыгарганга. Достор, биздин башкы каармандар Талгат мырза жана дагы Жорабек мырза, биздин жаңы Жорабек агабыз, саламатсызбы? Сизди көргөнүзгө кубанычтабыз. Кыргызстанга дагы да болсо куш келипсиз. Кантип сизди тандап алышты дал ушул ролго, Жорабектин ролуна? Мне позвонил наш продюсер. На другой день я выехал в Бишкек. Все, меня утвердили. Жактыбы образыңыз? Жакты. Ну, у меня был подобный опыт в плане того, что в плане образа. Вот. Ну, в принципе, роль не такая уж сложная была, поэтому все нормально. А бул Министрдин кызы махабаты канчанчы фильм? Канчанчы тартылган киноңуз? Экинчи. Буга чейинки? Между ними у меня были такие короткометражные. Казакча. Алар казакча болду. Казакча.
Анан мынакей Талгат мырза, сизди азыр көрүп атам чындыгында. Буга чейин дагы ушул спорт тармагында өзүңүздү мыкты көрсөтүп жүргөн экенсиз, Анда мынакей ушул тасмага тартылууңуздагы кыйынчылыктарыңыз эмне болду? Тасмага тартылганда кыйынчылыктарым кандай десем, билбейм, мен эми үн жагынан кыйналдым, чын айтсам. Азышка жагынан? Жок, өзүмдүн тамагым азыр да жакшы чыкпай жүрөт, ооруп жүрөт. 5 айдан бери ооруп, ошол жактан кичине сүйлөгөндөн кыйналдым. Анан кичине кээ бир кандай образдарда жаратыш кыйын болду. А так спорт жагы мен үчүн кыйын болгон эмес. Демек, ал жака көнүп калгансыз, Ал жака 4-класстан бери тренировка алып жүрүп, ошо 24 жыл машыгыптымын, 24 жыл эмгегим бар. Ал жак мен үчүн кыйын болгон жок. Демек, сизге тааныш эле. Анда сизди кыйнаган жана өзүнчө эле сезимдерин билгизген жерлери болду окшойт, Ал жактан деле кыйналган жоқсыз? Жок, анча баягы билбейм, кичинекейден бери эл алдында чыгып жүргөнгө мен үчүн өтө эле кыйын болгон жок. Жакшы. Анда буйруса 5-синде сиздин да жашооңуз Жоройбектикиндей болуп калбайбы ошол? Жеке жашооңуз дагы башкасы дагы. Аны Рустам байке өзү чечет, баягы казанчынын өз эрки кайдан кулак чыгарса дейт го. Рустам байке режиссер, сценарист, өзү кандай жазса ошондой болот. Достор, дал ушул тасмада эң мен жакшы көргөн каармандардын бири Каным эже, аты Махат, бирок болбой эле Каным эже деп көнүп калганбыз жана жолдошу менен турган чагы. Тасма сонун болуптур, жакшы чыгыптыр. Демек, киного жолдошуңуз башында бир аз каршы чыгат, кийин макул болуп, анан мыкты деңгээлде тартылыптыр, эже. Көңүлүңүзгө толду өзүңүздүн аткарган ролдоруңуз, тасманы көрө элексиз да? Ооба, көрө элекпиз да, азыр чогуу көрөбүз да. Тартылуу процессинде эмнелерден кыйналдыңыз? Тартылганда кыйналган деле жокмун. Башында 1-2 эпизоддо кыйналдым, анан көнүп кеттим. Ошол. Азыркы тапта 4 кызыңыздар бар, 5 кыз. 4 кыз, 1 уул. 5 баланын ата-энесиздер. Анан тасмага жалпы көрөрмандарды чакыралы, мүмкүн жездем чакырып коет, Киного чакыралы эле. Чакырабыз. Көп эле айтып берет го, тиги Каным эженин жолдошу кантип уруксат берди депчи. Кантип уруксат берип калдыңыз? Оңой эле, анын эмеси бар экен. Телевизордо чыгып жүрсө эмнеси жаман, Ооба, жакшы да кайра. Жакшы. Ана эже, айтсаңыз, эле ушул тасманын сизге берген пайдасы эмне болду? Эмнени элге бергиңиздер келди? Анткени тасмада дин жолу дагы, үй бүлөнү туура кармоо, бардык нерсе камтылган деп айтып калышат да. Билбейм, эми тасмада сценарийин бизге толук окуткан жок, ар бирибизге өзүбүзгө тиешелүү сценарийди берди. Анан эми өзүм аткарган, өзүм тиешелүү роль боюнча негизи үй бүлөлүк маселе, азыркы жанагы ажырашуу же семьяны жакшы кароо эркек адамдарчы ошондой сыяктуу болду да биздики. Жакшы. Анда тасмага чогуу кирели, буйруса жакшы кинолордон болот деген ойдобуз. Сиздерге үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Рахмат, чоң рахмат сага да. Ийгилик ишиңе. Рахмат. Жашоодо бардыгыбыз эле ким жаман десе эле ала качкан балдар жаман, ала качуу бул салт эмес деп бардыгыбыз баштайбыз, бирок министрдин кызы Махабатын дагы дал ушул Каным эжекебизди ала качып алган агабыздын жанында турабыз. Келиңиз, агай, кандай жүрөсүз? Азыркы тапта эмне менен алексиз? Ошол боюнча айтып бериңизчи, көптөн бери мен сизди көрө электим, азыр жаныңыздан көрөм. Азыр эми өзүбүз уже кино канча жыл өттү. Өзүбүзчө семейный дегендей, семейный жашоодо, үй бүлөлүк жашоодо жүрөбүз дегендей. Балдарыбызды тарбиялап. Канча балаңыз бар? 2 уулум бар буюрса. Ошол уулдарымды тарбиялап жүрөбүз буюрса. Анан негизи эле жашоодо ала качууга көз карашыңыз кандай? Көз карашым негизи бул кичине биздин балдарга да кичине кыйын болуп калат. Өзү туура эмес алып качуу, но бирок
каражаты жок балдар, например, үйлөнө албай калышы мүмкүн да, ошол жагы жаман болуп атат. Алар үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Алар үчүн эми жакшы мүмкүнчүлүк да, мындай эле алып кетип эме кылса, аябай жакшы алып кетип калып эле. Ну, конечно, если кыз жигит болсо. Жакшы. Чоң рахмат. Анда буйруса тасмадан көрөлү. Буйруса. Тасма жөнүндө сурайлы. Тасмада сиздин эң жакшы аткарган ролдоруңуз, кече атайын барып көрүп келдим да, анткени театрларга биринчи чыкты да. Анан кийин сиздин ал жерде дагы аябай патриот мырза, анан ичкиликтен арылтыш үчүн ичкиликтен арылтуу экен сиздин максатыңызчы. Деги эле жашооңузда ал нерсеге кандай карайсыз? Ичкилик боюнча сурайынчы биринчи эле, башкалардай болбой эле өзгөчөрөөк кылып. Мен баягы айтып коет го, өлүп көрдүм элең дегенде. Ичпеген адам болбойт да, бүт эле жашоодо чалынат, жаңылат дегенде. Анан эми башында кинодо ичип ойногонбуз. Ошо кезде мунусунда уже баягы адам ичкиликке эле тоюп жетчү жагына жетпейт да. Кичине оңолуу сезиминде болду. Анан кийин өзүм дагы ошондой түшкү келип ошондойдо ойногон мисалы өзүмө жакты. Өзүм мисалы ичпейм. Ага, анан кийин 17 жыл аралыгында сизде эмне өзгөрүү болду? 5 нерсе. Жашоодобу? Жашооңузда, кинодон кийинки жашооңуз эмне тарабынан өзгөрдү? Эл тааныды, көп жака жол ачылды дегенде. Эми башка киного деле сунуш түшүп атат. Анан кийин жашоодо болсо балам да жакында кетет чет элгө. Ошону эптеп жөнөтүүсөм деген ой менен да болуп атам. Кыскасын айтканда жашоодо ден соолук жакшы болсо эле жакшы. Жөнчи. Мен кирет экенбиз да. Кандай приглашение? Пригласительный десең кичине окшош. Экен десек болду. Билеттер өтө кымбат. Буркан байке куттуктайбыз дагы бир жолу. Рахмат, Алла разы болсун. Кандай болду өзүңүздүн оюңуз? Эми биз өзүбүз тартылып, өзүбүз аралашып жүргөндөн кийин бизге аябай башкача сезим болду. Бирок эмне аз эле жеринен катышып калгансыздар? Эми биякта жаңы келген актерлорго эми бул жаштарга кезек берип атат деп окшойт. Бирок эми мында кандай система болду? Эл тараза, эл сынчы, Кудай буйрса дагы комедийный жанрларын кийинкисине тартабыз дегендей кылып атат. Эми анан аяктан жакшыраак ойнойт болушубуз керек. Буркан байке гонорар алдыңыздарбы? Мындан эми гонорар жөнүндө деле сөз болгон жок эми. Буйруса күтөбүз, Буйруса, Кудай буйруса. Чоң рахмат, Буркан байке. Силер менен маанашабыз. Бенчи бул жигит дайын турган. Давлениясы жакшы экенби? Укол сай берейин. Ооба. Кызым, уколуңду сай бер. Бул жигитти айыктырып алышыбыз керек. Тасманын аягында жөрөк кетпечи деп ушул жакшы нерсе менен бүтүрдүңөр. Куттуктайбыз, алгачкы тасмалардын бири болсо керек, Мындай толук сөз менен көбүрөөк ушул тасма болду. Болбосо мурун кыскача эле эпизоддор болчу. Дагы ушул тасмага тартылып калганыңдын себебин сурайлы. Эмне үчүн сени тандады? Кастингден кандай болуп өттүңөр? Деги эле сиздер биздин кесиптешибиз катары жакшы тааныйбыз да. Келдим, мен айттым. Чыгармачылык бул оор жумуш, аны баарыбыз эле билебиз. Өңгүл жол эмеспи анан. Мен баарына даярмын деп айткам. Тамак ичпей, суу ичпей, бирок киного аткарылсам ошого айыл болом деп. Анан көздөрүң жанып турат экен деп айткан. Кинодо негизи көз башкы ролду ойноткенде өзүм мактай кетпейм. Айтор бул мээнет, анан ошол мээнет эле го. Мынакей азыр сөзүңөн кармайынчы. Бардыгына даяр болчумун деп атпайсыңбы? Мисалы үчүн министрдин кызынын махабатында бардыгыбыз эле жакшы билебиз Зинанын образын. Эгерде ошондой нерсе болсо дагы аткарууга макул белең? Тилекке каршы кыргыз болуп төрөлгөн үчүн андай нерсеге көп колдой бербейм өзүм деле. Мен мисалы өзүм мырза болсом дагы мага андай кыздар жакпайт болчу да. Бирок бул мырзалар үчүн мен жылаңачтан тартынган жокмун деген эмес. Жеке мага көп деле жагы бербейт, бирок режиссер айтса, мүмкүн баш тартмакмын, белгисиз. Айтор атам көз тирүү кезинде андай ролго тартылып албайт болчумун. Бул атамды сыйлагандыгым, атамды сүйгөндүгүм. Сен көбүнчө жалпы элден жакшы бир сурамжылоолор жүргүзүп турасың, жаш айырмачылыктар жана башка нерселер боюнча. Анан өзүң 3 баласы бар адам менен, мисалга, мамиле куруу негизи эле ушундай мүмкүн болуп калса эмне кыласың? Сүйүп калсаң, 3 баласы бар адамды сүйүп калсаң. Анын аялы тирүү да. Тирүү аялы, айылда. Аялы айылда, мен шаарда. Аялы эми
билбейм, эми андай нерсе башка келсе мүмкүн ал ажырашса, ажырашкысы келсе, чын жүрөгүн аялдан сүйбөсө, анан мен аны ушунчалык эле өлүп талып сүйүп калсам мүмкүн. Бирок андай болбой эле койсо, аябай сан болот. Жашынакай эле, бойдогу эле жашынакай эле балдар түшкенсиң. Дал ушу кино боюнча оюңуз кандай? Көңүлүңүзгө толдубу? Канча деген баа бере аласыз? Мен бул киного 10дон 10 деген баа бере алам. Мисалы үчүн сиз жаңы жүрөк сиздин көңүлүңүзгө толдубу? Баарыбыз эле Аскат байкеге көзүбүз көнүп калганда, Абдан толду. Мен да көнүп калгам, бирок мен ойлодум 15 жылдын ичинде адам толуп өзгөрүп кетет да. Тем более 3 баласы бар болгондуктан. Ошондуктан абдан жакты. Эң эле мындай жакшы жашоо, маанилүү жашоо Жоробектики болуптур да. Бүттүгү жашоосунда бүттүгү бар. Эже кандай болуптур? Биринчиси, экинчилерине жеттирби? Конечно, жеттир. Абдан сонун болуптур. Андан да жакшы болуптур. Аябай ойдогудай, биз кандай күткөндөй, баардык нерселер ойдогудай болуптур. Ошо. Жаңы Жоробектин ролу жакты? Жоробектин ролу биринчи көнгөнгө чейин эме болгон жок, көнгөндөн кийин жакты. Биринчи тиги Жоробекти салыштырганга кичине эме болуптур, бирок пойдет окшоштур да. Болот. Эң башкысынан ар бир жасалган иштин түйшүгү болот, анын мээнети болот, анын артында эмне деген нерсе турганын биз бери жакта турган адамдар көбүбүз билбешибиз мүмкүн. Бирок ошол нерсени чынында ошол мээнеттин баардыгын мойнуна алган, ушул тасманы тарткандарга биринчиден ыраазычылык билдирмекмин. Анан экинчиден сөзсүз түрдө сын айтпасак дагы болбос. Анткени сын менен балким 5-синде ошол нерселерди оңдойт болуш керек деген дагы ой болуп атат. Бул жерде мен негедир билбейм, ушул ортодон мисалы ошол мезгилден бери 17 жыл өттү деп мынакей эсептеп отурабыз. Анан 17 жылдан бери мен ушул министрдин кызы махабатын чынында күткөм. Биринчи, экинчиси чыкты, андан кийин эле үчүнчүсү чыкканда дагы бир ойбой ушундай сонун болуп чыкты деген бизде башкача сезимдер болгон. Бирок негедир мен азыр ушул 4-сүнөн ошондогу күткөн сезимди негедир ала албай калдым да. Мындай эмнелерди күттүңүз эле? Балким кыска убакыттын ичинде тартылгандыктанбы, мындай актерлордун өзүнүн ролуна берилгендигин чынында көрө албай калдым да. Ал эми жаңы Жоробекке көзүңүз кандай көндү же болбосо көңүлүңүзгө толдубу жаңы Жоробектин образы? Мына ошол баягы мурунку биринчи, экинчи, үчүнчүлөрүндө Жоробекти мындай закадровый сүйлөп анан кийин башталат го. Ошол сүйлөгөндөр негедир мындай мисалы турмушуң эшек араба туулдуң калдың балеги дейм да, азыркы учурга чейин бизде мындай кулагыбызга сиңип калган да. Бирок мунусунда мисалы негедир мен ошондой сөздү уга алган жокмун, мен өзүм мындай жүрөгүмө жеткире алган жокмун да. Достор, дал ушул киного кастинг болуп аткан учурда ай бери тур, ай чыкпа, кирбе деп ошол жакта кыйкырып келген кастингге келген жаш балдарды, элдин баарын башкарып аткан абжем. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай эже? Жакшы, өтө. Тасма кандай болду эми оюңузча? Ылайыктуулар эле тандалдыбы дегендей? Тасмадага бир 4000 киши алганбыз кастингде. Ошонун ичинен эң татыктууларды тандап алганбыз. Тандап алганда бул турмушта бүт ушу азыркы өтүп аткан турмуштун баарын чагылдырып өттү. Мен ойлойм, ушу элибизге аябай пайдасы тиет деп. Анан эми дагы буйруса 5-си тартылайын деп атат. Ушу жааматтын баарыбызга ийгилик.